Анан бир күнү эле маршруткага түштүм, анан маршруткага түшүп эле анан эшикти бирөө катуу жабыйды да, даң деп туруп баягы үнүм мененчи анан Чарчабайсызбы? Ушул мындай роль аткаруудан, жумушуңуздан? алдым. Мен асмандан түшө калып эле ушул жолго келген жокмун. Мен бул эмне деген жолдордон өттүм да. А бирок сен ошол жолуңду өткөн жолуңду жөн эле бир адам "Ой, мот манани" деп туруп эле талканын чарып коет да. Келбетинеби же талантынабы? Көрсө кино, азыр тартылып аткан кино сизди чоңойтпойт. Бизде отургандарды чоңойтпойт, сиздин балаңызды чоңойтот экен да. Уровень ошол. Эмнеге кымбат салыш керек? Айтып атпаймынбы? Кымбат кинодон актер ошончолук кымбат болот да. Арзан кинода актер ошончолук арзан болот. Салам сүйүктүү теле көрүүчү, бул Элдик подкаст. Бүгүн бизде конокто актер Эркин Эгемердиев. Кандайсыз, кош келдиңиз? Жакшы, чоң рахмат. Денсаулыктарыңыз? Сонун. Өзүңөр кандайсыңар? Биз сонун. Деги эле алгачкы суроо мындай болсун. Сизди көп актер катары тааныйт да эми, анан тааныбагандар үчүн өзүңүздү кантип тааныштырмаксыз? Тааныбагандар үчүн жөнөкөй эле бир ата, эки кыздын атасы, кесипкөй, өзүмдүн жумушумду сүйгөн, эмгекчил адам деп эле тааныштырмакмын. Өзүңүздү ушундай жөнөкөймүн деп ойлойсузбу? Мен өзүмдү жөнөкөй ойлобойм, жөнөкөй сезем да өзүмдүчү. Жан дүйнөмдө да. Анан көргөн адамдар, көп нерсе көргөн адамдар бул ушинтип көтөрүңкү жүрөт окшойт, мынтип жүрөт окшойт, тигинтип жүрөт окшойт деп пикирлери бар. Кээ бир адамдар жаныма жолой албайт, анан мынте албайт. Анан таанышып, жакындашып сүйлөшкөндөн кийин жөнөкөй эле турбайсыңбы, жөнөкөй эле карапайым эле бала турбайсыңбы, же агай турбайсыңызбы дейт. Өзүмдү негизи жөнөкөй алып жүргөнгө аракет кылам. Жөнөкөй алып жүргөн. Анан чыгармачылыкка кире турган болсок, мисалы, кинодо тасмага ролго чакырганда кандай критерий менен барасыз? Азыр критерийлерде мындай болуп калган, көбүнчө кинолорго критерий болгондо азыр күлкү жакта кино көбүрөөк тартылып атат го. Күлкүгө ыкталган кинолор көп болот го. Анан кичине мындай ошо критерийлерди ошол жакта туштап, мен баягы өзүбүздүн Дем театр деп сахнада баягы көбүрөөк күлкү тартуулаганга алар ошо күлкү жагына көбүрөөк чакырышат да. Жакында эле Саламат Иманов деген бир режиссер, жаңы жаш режиссер ушул киного чакырды. Ошол более драмага жакыныраак кылып аралаштырды да. Ошол жакта өзүмдү бир аз мындай башка амплуада көрсөткөнгө аракет кылдым. Сиз үчүн кыйынчылык жараткан жокпу? Жок, кыйынчылык деле ушул тартуу учурунда ушул амплуадан кайтуу бир аз мындай келип калдымбы же кетип калдымбы же кайттымбы, кайта алган жокмунбу, колдон келишинче аткардымбы, аткара алган жокмунбу деген суроо дөмүк боюнча жүрдү. Азыр дагы деле кинону көрө элекмин да өзүмчү. Анан элдердин айтуусу боюнча, тааныштарыман угушум боюнча бир аз кичине алмаштырсың деп атышат. Анан өзүм көргөндөн кийин айтам го дейм, азырынча айта албайм да эчтеке деп. Бирок чын эле кыйын болду бир аз. Бирок өзүңүз комедиянын актёрумун деп ойлойсуз? Жок, мен актёрмун деп эле ойлойм. Комедиянын актёрумун деп айтпайм, мен актёрмун деп эле ойлойм. Актёр деген бул бир чоң завод, ал заводдон семечка да чыгат, ал заводдон стакан да чыгат, ал заводдон телефон чыгат. Актёрдун баардыгы чыгыш керек да. Актёр деген бул доктор да, баардыгын жасаш керек, баардыгы амплуада ойнош керек да негизи. Ошон үчүн актёр деп мен өзүмдү эчтекеден коркпостон, эчтекеден тайманбастан профессионалдуу актер деп айта алам да. Кинодо, сахнада, көчөдө эмес. Кандай режиссер менен иштеши оңой деп ойлойсуз? Мени жакшы билген режиссер менен, мен режиссерду жакшы билген болсом иштеше алам деп ойлойм да. Мен жан дүйнөмдү билген режиссер болсо, анан өз ишин так билген режиссер болсо, туура багыт бере алган режиссер болсо иштеше алам деп ойлойм. Тасмада акыркы учурда мындай жан дүйнөңүз кандай тасмага тартылууну каалап жүрөт? Мен негизи актёрдун жан дүйнөсү негизи эле тасмага тартылууну каалайт да, бирок
азыр деген кино көп болуп калгандыгына байланыштуу биз азыр мындай тандоого кичине мүмкүнчүлүк болуп калып атат да. Мен азыр 3-4 жылдан бери бир калп айтпасам бир 6-7 кинодон отказ бериптирмин. Ушул комедия жанрына көп чакыра бергендиктен бир ушундай өзүмдү кармап тартып кичине кое турайын деп тартып, анан тартылып 2 жыл өткөрүп тартылып ушинтип. Бирок мен өзүм ушул элдерге пайдасы тийген бир киного түшсөм дейм да. Ушул кинону көргөндө элдер таасирленсе, ушул пайдалуу болсо деген эле оюм бар. Кандай кино болбосун, кандай жанрда болбосун, ошол кинонун айтайын деген ою болсо, бир элдердин жүрөгүнүн бир жеринен бир тырс деген бир кубаныч же болбосо бир өзүн ошол кинодон элдер көрө ала турган болсо, мен ошондой киного тартылсамбы деген көптөн бери бир ой тилегим бар да. Буга чейин ролго тартылып анан ошол ролдоруңуз өзүңүзгө жакпай ошол тасманы көрбөй койгон учурлар болгонбу? Андай көп эле актерлордо болот негизичи, өзү тартылып өзүн эч качан көрбөйт да киносунчу. Өздөрүнө жакпайт. Мисалы үчүн сиздин деле өнүңүз өзүңүз көзүңүз жакпай ушундай болот да. Кээде мен деле өзүм деле көзүм жактырбай ушундай болгон учурлар болот. Бирок мен өзүмдү режиссерго табыштайм да. Режиссер өзү алып тартыш керек да. Өзүнө керектүүсүн алып чыгыш керек да. Режиссерго мен керектүүсүн беришим керек. Эгерде режиссер ошо кинону тартып ийгиликтүү аяктаган болсо, демек режиссер керектүүсүн алды, мен керектүүмдү бердим да. Бул жыйынтыгы да. Анан көрөт, көрбөй коет деген менде деле бар кээде. Баягы эми тасмада мындай өзүң кошуп салып актёрдукко чеберчилик дейм, бул дагы өзүң кошуп салып дейт го, ошондой учурлар сизде көп болсо керек. Мындай болот, кээде режиссерлор өздөрү айтат, өзүңүздү кое бериңиз деп айтат да. Суранат кээдечи, мындай кылыңыз, баягы кошуп бериңиз, өзүңүздөн болсун деп, кээде талап ушундай болуп калат. Анан талапка жараша сөзсүз түрдө кошобуз. Кээде сунуштайбыз, балким буягы мындай кылсак болбойбу? Балким бул жерин мындай кылабыз, балким тиндей кылабыз деп мындай сүйлөшөбүз да. Анан ал нерсе өзүң билемдик менен болбойт эч качан. Ал жерде 30-40 киши командада болот, ошол 30-40 киши команданын кыргыз эли турат. Бир кинону деген эмне деген адамдар көрөт. Жоопкерчилик деген болуш керек да баары делечи. Аякта өзү билемдик болбойт да. Анан көбүрөөк ошентип ойлойт, киносун кошуп саласың. Жок. Режиссер чакырат, ошон үчүн бул кошолот деп чакырат кээдечи. Кээ бир режиссер ушундай чакырат. Кайсы тасмага мындай кошуп таштадым деп ойлойсуз? Жок, мен айта албайм, бул тасмада бөлүп айта албайм да, бирок кээ бир тасмаларда өздөрү ошондой чакырышат. Азыр бөлүп айта албайм да, бул тасмада, бул тасмада депчи. Кээ бир тасмада такыр өзүңдүкүн коштурбайт да. Мисалы үчүн бул акыркы тартылган профессорда такыр коштурган жок да. Кесип атты. Жок деп кесип атты. Бирок мен каршы болгон жокмун, тескерисинче сүйүүнү менен кабыл алдым, макул болуп аттым да. Ушунун жыйынтыгы кандай болот экен, кандай таризде киного түшүп атат болдум экен. Мен ушун чын эле эгерде стоп снято деген үнү укканда менде стоп эмес да, бирок менде снято эмес. Мен аягымда бир нерсе калып калгандай болуп эле ушундай боло берет экен да, бирок бул нормалдуу эле көрүнүш. Бирок баягы тасма тартылып бүткөндөн кийин же спектакльде деле ойноп бүткөндөн кийин айтышат го, ролдон чыга албай калган учур болуп калат деп. Ролдон дароо эле чыгып кетесизби? Бул образ деген сыдырып туруп деп кирип кайра сыдырып туруп бир жерге коюп кое турган нерсе эмес. Бул иш да, иш. Сенин бирөөнүн акыбалына киришиң керек болот. Ошол акыбалда кирип, бирок кандайдыр бир кандай образга кирсең деле сенин бир 5-10% калат ошол жерде эркин болупчу. Чыга албай калат дегенди мен билбейм. Мен мурунку эски актерлордо Сыдыкбек Жаманов деген, Жумадылов дегендер айтып калышат, ушул ролдо чыга албай мынча жүргөн, тигинче жүргөн депчи. Бирок аларды түшүнөбүз. Замандын талабы ошондой болгон да, ал убактачы. Ал убакта замандын талабы ошондой болгон. Пленка бир дубль тартыш үчүн эмне деген аракеттерди кылышкан, алар эмне деген репетициялар, площадкада
чоң репетициялардын аркасында алар мажбур ошо ролдо жашашып жүрүш керек болгон да. Азыр бизде болсо кандай, бизде болсо талкуулар болуп турат. Токтот, каалашынча токтотот, каалашынча баштайсың. Сен кире албайсың да образда, жүрө албайсың ал образдачы. Сен режиссер киргизип чыгарып турат да. Өзүң мажбур кирип чыгып турушуң керек. Бирок чыныгы актер өзүнүн контроль болуш керек негизичи. Андай нерсе болбойт. Ушул ролдон чыга албай калдым деген нерсе болбойт. Мен ушул бала кезде жаңы актер болуп бир окуя айтып берейин да. Бир кызтакенин ролун ойноп калдым да. О жоктон бир кызтакенин ролун ойноп калдым. Анан ушундай жашашым керек мен деп ушинтип жүрөм анан ай балдар ай башкыла ай деп ушундай образ да. Анан бир күнү эле маршруткага түштүм. Анан маршруткага түшүп эле анан эшикти бирөө катуу жабыйды да. Даңк деп турмун баягы үнүм мененчи анан анан жанындагы кишилер, бияктагы шопур киши мени мынтип карап калды анан караганда анан жаман болуп кеттим мен дагы чынтип анан деп үнүм менен ондоп эшикти акырын жаппайбы анан деп мындай өзүмө келип кайра анан ошондо көзүмдү жумуп мен тиги образга кирип кеткен турбаймынбы деп өзүнчө ойлонуп көрсө ушундай экен баягы образ иштеш керек да образда баягы 1% талант 99 эмгек деген ошол да. Бирөөнүн мисалы үчүн Союку деген көчөдө мен Союкумун деп сахнада ойноп бербейт, киного ойноп бербейт, коррупционер мен жегичмин деп келбейт. Аны ким ойнойт? Аны ошол көрүп жаткан актер ойнойт, актрисалар ойнойт да. Анан биз ошолорду көрүп чагылдырып беришибиз керек да. Колдон келишинче мындай чындыкка жакындатканга аракет кыласың да. Ошондой учурларда ооба көрөсүң, бирок жок. Кирип чыга албай калат деген азыр түшүнүк, азыр башкача да. Театр жаатына көбүрөөк басым жасап калгандайсыз да акыркы учурдачы. Сиз үчүн театрда ойногон, роль аткарган оңойбу же кинодо кайсы бири жеңилирээк? Мен азыр театрда актерлук кесибимди мен театрда актер деген актёрмун, театр актеру деген нерседен мен кайтканыма 1 жыл болуп калды. Театрда роль ойнобой калдым. Мен театрда көбүрөөк коюучу жагына, режиссерлук жагына көбүрөөк өтүп кеттим да. Мен устатым Раматлык бейиши болгор Марат Козыкеев. Бир спектакль койгондо айтты эле да. 1 деп кой депчи. Анан эмне болду агай десем, 1 деп кой деди. Анан 2 спектакль экинчи спектакльди койгондо окуучулар менен коем, студенттер менен койгондо анан айтты. Эркин деди. Сен театрда роль ойногоң келбей калат эми деди. Эмнеге дедим? Роль ойногум эле келип атат. Көрөсүң бир күнү роль ойногоң келбей калат, кача баштайсың ролдон. Башкача болуп көрүнө баштайт да. Эмнегедир ошол Марат Козыкеев өзү да ушул спектакльдерди коюп баштагандан баштап ролдордун баарын тарата баштаган да. Сен ойно деп бүт баарын вот кылып, ролдордон көп ролдордон отказ берип салган. Ушундуктудай ролдор бар болчу да. Ошолордун баарынан отказ берип салган. Анан мен ошо кишини эмнеге деп көрдүм. Анан ошол 3-чү спектакль койгондон кийин эмнегедир театрда ойногон башкача болуп баштады да. Мен үчүн бөлөкчө болуп, мындай ойногоң келбей, качы, көбүрөөк коюучу жагын ыктап баштайт экенсиң да. Эгерде ойноп жүргөн болсоң, театрдагы менен кинодогу экөөнүн айырмасы, кинодо аракет кыласың, ойнойсуң, бирок баары деле бир мындай сомнение болуп бүтүп калат да. Театрда болсо 1 жолу ойнойсуң. Анын 1 жолу башкача ойносоң болбой калса, эмкисинде дагы башкача ойноп көрөсүң да. Театрда ойногондо, сахнада ойногондо моокунум канат да. Моокунум кана ойнойсуң да. Ал театрда өзгөртө бересиң. А кинодо болсо 1 жолу ойнойсуң, ошол өмүр бою төбөлүккө калат. Айырмасы ошол. Чарчабайсызбы? Ошол мындай роль аткаруудан, жумушуңуздан? Клара, сен өтө сонун суроо бердиң да. Аябай сонун, ушуну көптөн бери көп адамдар бере эле келе да, ушуну чарчабайсыңбы дегендичи. Мен өзүмдүн ишимен чарчабайм да. Өзүмдүн ишимен эч качан чарчабайм. Бирок ушул өзүнүн ишин билбеген адамдар ушул сен ишиңе аралашкандан чарчайсың да. Бизде көчөдө таануу маданияты башкачараак да.
ошо көчөдөгү таануу маданиятынан мен айта алам 70%, 100% болбосо да кыргыз эл 70% мени таанып калды, көчөдөн көрүп калышты. Мен кээде ошол өзүмдү эркин алып жүргүм келет да, анан ушул көчөдө басканда, турганда өзүмдү иреттүү алып жүргөндөн чарчап кетем да. Ошондон чарчап кетем. Коомчулукта, көпчүлүктүн арасында басып жүргөндөн, эл эмне дейт, эл мындай дейт, анан ушундан чарчап кетем. Анан ар кайсы жерден тартып, мен өзүм жеке бар акчама жөнөтүшөт. Эмне болуп кийинип алган, мен сизди бияктан көрдүм, мына деп сүрөттөрдүн баарын тартып жөнөтүшөт. Мен ачыкмын негизи элечи, анан элдер ар кандай сөздөрдү жаза беришет да. Сенин көңүлүң ооруйбу, оорубайбы, эмне кылат, кандай кылат, өзүнүн акыбалына жараша жаза берет да. Анан бизде бир көрө албастык деген бир туу чокусуна чыккан бир нерсебиз бар ушул. Бизге таандыктай да ушул патенттештирип эле мегиле ошо кыргыз эли силерге бердик ушуну. Көрө албастык силердики. Мындан ары силерден өткөн улут болбойт деген сыяктуу да. Анан ушундай адамдар бар, көчөдө кетип баратсаң сөгөт. Ушундай адамдар бар, көчөдө кетип баратсаң ыраазы кылат. Жакшы кайрылышат. Сизди тааныйбыз, мындай болсо мындай болмок деп бир дискуссия кылабыз, беседа болот. Кээ бир адамдар сөзү кыска, сөгүнөт, эңкейбей бас жанан. Анан С, П, Т, Кылардын баарын ашатып, ким менен кетип баратасың, урганда жок сөгүшөт. Ушулардын баарын көтөрүшүң керек экен да, чыгармачыл адам болгондон кийин. Ушунун баарын көтөрүп, калчап, иреттеп жашашың керек экен да. Ошол нерседен чарчайсың. А мен өзүмдүн кесибимди кылгандан эч качан чарчабайм. Мен ушул нерседен чарчадым да, негизи элечи. Чарчаганда ошондон чарчайсың. Ар ким мен муну кылам деп мен 7 жыл, 8 жыл окудум да. Ошо убактымды короттум, диплом алдым. Мен асмандан түшө калып эле ушул жолго келген жокмун. Мен бул эмне деген жолдордон өттүм да. А бирок сен ошол жолуңду өткөн жолуңду жөн эле бир адам "Ой, мот манани" деп туруп эле талканын чарып коет да. Анан мынтип ойлоносуң. Бирок эмнеге тээригем дейсиң да, эмнеге тээригем деп. Азыр ушуга өтүп калдым да. Жакында эле бир китеп окудум, "Страна пофигизм" деген. Сага баары бир эмеспи деген которулушу ушундай экен да. Анан ошондон окусам, сонун таасирдүү сөздөр бар экен да. Ошо таасирдүү сөздөр чын эле мени таасирлентти да. Сени жазып жаткан адам дейт, сага жазып жаткан адамды дейт да. Сен бир дегенде дейт, ким экенин байка дейт да. Кандай адам экенин байка дейт. Кандай болгонуңду да подписчигин кара дейт да. Эгерде ошол подписчиги дейт 1000ге жетпесе дейт, сен тоготпаганы дейт да. Ал ким ал дейт да. Сен ушунда кичине мындай дамелача жазган экен да, кичинекейден башталган жазык экен. А чынында сен даярдыгың каякка баратасың, сен кимге баратасың? Баары бир эмеспи сага деген ушундай толеранттуулукту туура жагынан үйрөткөн нерселер экен да. Анан азыр ошонун үстүндө, эгерде иштеп атам азыр ошонун үстүндө мага таасирленте турган сөздөр көп болуп, тиянагы жакшы болсо анда мен эч качан чарчабайм да. Чарчоо деген нерсе болбойт да мында. Тескерисинче, бул нерседен алыстап кетсең, чарчап, эмне кыларыңды билбей, бир туңгуюкка келип калгандай болуп каласың да. Белгилүү болуудан мындай бир аз жададым дейсиз го, актер болбой эле койбопмун, такыр бул тармакка келбей эле койбопмун деген ой болгон эмеспи? Жададым эмес, чарчадым да. Чарчадым. Жададым менен чарчадым экөөбүз. Эч качан антип ойлобойм. Мен бул кесипти өзүм сүйүп тандап алган кесип да. Мен актер болбосоңуз ким болот элеңиз дейт суроочу. Ойлоно албайм да менчи. Ойлоно албайм, мен ким болмокмун. Ойлоно албайм да. Ушул суроого мен жообум жок да. Актер болбосо мен ким болот элем деп мынтип ойлоно албайм да. Ким болот элем мен? Билбейм. Ким болот элем? Такыр жообум жок да. Мен бул кесипти сүйүп, бул кесипти өзүмө арнап, азыр мен өзүмдү аскер катары
маданияттын кызматкери эмес, маданияттын аскери катары көрөм да. Бул маданият адамы болгонум мен сыймыктанам. Анткени бул кесип баардык кесиптерден бийик турат. Баардык кесиптерден бийик турат. Баардык жерде маданият болушу керек. Мен сыймыктанам. Неме тасмаларга сценарийда жазып калган жайыңыз бар да? Анан тасма тартылып баштаганда эми режиссер тандайт ар бир ролду. Ошол тандаганда эмнесине карап тандайт деп ойлойсуз? Биринчи келбетинеби же талантынабы? Эң биринчи келбет да. Келбет. Кино биринчи келбеттен да. Андан кийин аткаруудан колуңан эмне келет? Ошол нерсе. Азыр болсо ар кандай режиссерлор бар да. Келбетиңе карабайт, аткарууңа карайт. Азыр кино убакытты талап кылат. Бир күндө кинодо эмне деген акчалар коет? Бир күндө элечи. Ошол 30-40 адамга тамак беришиң керек, камера тарткан адам күнүнө сүйлөшөсүң, актёруң да күнүнө келиш керек. Ал жерде актер каалайсыңбы, каалабайсыңбы профессионал болуш керек. Ошол бир күндүн ичинде сөзүн жаттап, аткарып, ойноп берип, сен каалагандай образды жаратып, ошонун баардыгына тең түшүш керек. Азыр киночулардын баары ушуну түшүндү. Көрсө биз профессионалдар менен иштешибиз керек экен деди да. Азыр профессионал актерлорго карайт, көбүрөөк профессионал актерлорго карашат. Анткени профессионал актерлор ошол убактында убактысына жеткирип берет да. Кыргыз киноиндустриясын кандай баалайт элеңиз? 10 деген баага баалайм. Кыргыз киноиндустриясы 10 деген баага. 1ден 10го чейин 10 баалайсыз. 1ден 10го чейин боло турган болсо шкаласында 10 деп баалайт элем да. Анткени эмнеге? Кыргыз киносу өсүп келатат. Өнүп келатат. Кино базарында азыр талаш бар. Конкуренция чоң. Демек, кайсыл жерде конкуренция болсо, ал жерде эмне бар? Өсүш бар да. Өсөт. Кино өсөт. Мамлекет киного көңүл буруп баштады. Түшүндү. Демек, кино бул улуттун имиджи, улуттун жүзү болуп бере алат экен. Биздин маданиятыбызды кино менен башка жакка көрсөтө алат экенбиз деген түшүнүк биздин төбөлдөгүлөргө жеткендей көрүнүп жатат да. Демек, азыр бизде кино жаңы уровеньге көтөрүлөт. Мындан да жаңы уровеньге көтөрүлөт. Мен 10 деген баа бере алам да. Ошол киного кеткен каражатты кайра актап атат деп ойлойсузбу? Сөз түрдө. Актап аткан үчүн ушунча кино тартылып атат да. Актабаса эмнеге тартылат эле киночу? Азыр деген чоң бизнесмендердин баардыгы тең 5 жыл мурун кинону тоготпогон бизнесмендер азыр кинодо жүрүшөт баарды. Киного акча салып атышат азыр көбүнчөчү. Азыр бизде шанс да, чоң кинолор тартылыш керек. Азыр мен каалайт элем тарыхый кинолор көп тартылса деп. Биздин келечек муун Спайдерменди эмес, Бэтменди эмес, Торду эмес. Биздин Чубакты, Манасты, Алмамбетти, Кычанды, Жаңыл Мырзаны, Шабданды, Тайлакты, Жаныш Байышты, Нүзүптү, Жусуп Абдрахмановду, мисалы үчүн Байылы Исакеев, эмне деген биздин залкарларыбыз бар, эмне деген биздин Спайдермендерибиз, эмне деген Бэтмендерибиз бизде реалдуу жашоодо жашап өтүшкөн да адамдарчы. Кыргыз эли үчүн эмнени гана кылышкан. Жүк көтөргүз иштерди кылышкан да. Аларда деген бөлүнүү деген болгон эмес, мисалы үчүн. Алардын кылган иштери бир кыргыз эли үчүн болгондо, бир кыргыз эли үчүн. Азыр биздин нук, биздин багытыбыз каякка көздөй кетип баратат. Бул кино чоң курал. Кино согушту баштап, согушту токтото тургандагы бул кино да. Бул кино чоң курал. Кинонун үстүндө дүйнөнү бийлетсе болот да. Кинонун үстүндө дүйнөнү бийлетсе болот. Азыр биз корккон мамлекеттер, биз көргөн мамлекеттер
киносунан таасирленип коркобуз да негизичи. Киносунда ушундай, булар ушундай деп, бул биздин психологиялык абалыбыз ушундай да, биз көрүп бир нерседен таасирленебиз да. Чынында элечи. Бир убакта биздин байкелерибиз танцор дискодой болушуп, ошондой болсом деген, Мифткун Чакрабортидей болсом, кыздар артыбыздан жүрсө деп чачтарын өстүрүшүп, баары тең кинодон эле болгон да. Брус Лидей болсом деп тактайлардын баарын сындырып, Ван Дамдай болсом деп далай шымдар айрылып, тигиндей болсом деп баштарына бутылка чаап, дагы деле таасирленүү көп да азыр бизде. Мына кей-поп дедиби, эмне поп дейт азыр, мисалы үчүн жайнап кетпеди. Алар эмне барып келип, көрүп келип алып кылган жок да, ошол ушул жерден эле отуруп алып телефондон көрүп атышпайбы, ошонун баардыгын тең эле ошол таасири ошол да. Кинонун таасири чоң кинонун таасири. Мен мисалы үчүн кээде гаишниктер тосуп калат, жаш балдар тосуп калып эле, ассаламу алейкум, алейкум салам, ой байке сиздин киноңузду көрүп чоңоюп атыкпы дегенде, апей деп дойлонуп каласың да. Кинону көрүп чоңоюп атып, канчанчылыкысың, мынчанчылыкым деп. Көрсө, кино, азыр тартылып аткан кино сизди чоңойтпойт. Бизде отургандарды чоңойтпойт, сиздин балаңызды чоңойтот экен да. Адам 27-28 жашка чейин кабыл алуу болот экен дагы. 27-28-30 жашка чыккандан кийин өзүнүн ясы пайда болот экен. Мен деген сөз пайда болот экен да. Кабыл алуу болбойт экен да. Кабыл алуу токтойт экен уже, болду. Андан ары мажбур. Компьютерди үйрөнүшүм керек, мажбур кабыл аласыз ошол нерсени. Акча табышым керек деп мажбур. Ага чейин 27-28 жашка чейин бул ушундай кабыл алат экенсиң. И ошол кабыл алганың менен өмүрүңдүн акырына чейин кетесиң. Бишкекте клубтар бар да. Бир китепти окуйбуз, ошол китепти талкуулаган клубтар бар да. Анан клубтарда көбүн эсе утуу кишилер эмес да, жаш балдар, талашкан, ушундай өзүнүн ою бар, ушундай немелер бар. Мен ойлойт элем, ушул азыркы биздин жаштар көбүрөөк окуса жакшы болмок да. Биздин өнүгүүбүздө биринчи орунда бул адам ресурсу да. Адам ресурсу өнүгүүгө аябай шарт түзөт да. Анын үчүн адамдар мамлекет өнүгүшү үчүн адамдардын интеллектин, маданиятын, билимин өнүктүрүшүбүз керек да. Сиз экөөбүз убагында светтин акчасын төлөгөндү үйрөнсөк, суунун акчасын төлөгөндү үйрөнсөк, 40 менен айда деген жерде 40 менен айдасак, баш ийчү жерден баш ийсек, туура баш ийүүгө баш ийсек, ошондо мамлекет өнүгөт. Ошондо чоңдорубуз уяттуу болуп, уялып, кокуйгой деп баштайт да. Эгерде адамдарда маданият жок болсо, бизде маданият деген нерсе бизде жок болсо, элде жок болсо, анда өйдө жакта ал жөнүндө эч кандай суроо болбош керек да. Ошон үчүн элиңе жараша шери дейт да. Элге жараша хан болот. Кандай болсок дагы, элге жараша хан болот. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул маданиятка көбүрөөк көңүл буруп, ушу маданияттын ичинде билимге да көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да. Азыр жолго чыгып туруп эле, мындай эле чыксаңыз эле, ушундай нерселерге душар болосуз. Сөз менен айтып жеткиргиз да. Бар. Мындай алып караганда баягы китеп көп окугандан сценарийлер келсе керек дейм да, менин оюм боюнча. Канча жаштан баштап сценарий жасай баштадыңыз? Мен бөлүк кылып сценарий жазчумун мурдачы, бөлүк кылыпчы. Анан сценарий жазганга дагы мотивация керек да. Бир мотивациялар керек болот. Сизге эмне мотивация берет? Мисалы үчүн ушул сценарийиңдин ишке ашуусу кандай деңгээлде болот? Ошол мотивация берет да. Кээ бирде бир сценарий жазам, мен ушундай толук 100% ишенүү менен жазам да. Ал сценарийимди бирөө сатып алат, ал сценарийимди бирөө алат деген 100% ишенүү менен жазам да. Эч жеринде такалбайсың, бир ушундай неме болот, мотивация болот. Бирөөнү көрөсүң, же угасың, же окуйсуң. Ошентип атып, ошол илинет, илмекчен кетет, же болбосо мен кийинчерээк ушул көп нерсе мотивацияны элдин арасынан эле аласың да. Элден эле чыгат негизичи, элден алып эле кайра элге бересиң да. Ошол эле нерсе да.
мотивация ушул биздин кыргыз элиндеги бир сөздөр да. Накыл кептер, учкул Асыл сөздөр. кептер, мисалы үчүн жанакыдай сөздөр бар го биздечи. Эмгекти кыла берсең, эмгек элемгегин жер жебейт деген сөздөр бар. Анан бир жакында эле бир сонун бир макал, кыргыздардын макалдары сонунда эме дейт. Казанга отту жага берсең кайнап чыгат дейт. Ишти кыла берсең майнап чыгат дейт. Бир ишти кыла берсең майнап чыгат дейт. Анан анысы кандай? Ушу ишти кыла берейинчи деп токтобойсуң да, кыла бересиң. Анан мен ушу сааттарды бөлгөндү жакшы көрөм да. 1 саат бир күндө 1 саат сөзсүз түрдө сценарийге, 2 саат спортко, 1 саат буга, 1 саат китеп окуганга деп ушинтип бөлүштүргөнгө аракет кылам да. Анан мен ушу көбүн эсе кызымды садиктен алып кеткене барганда ушу жерге отуруп күтүп атайын жарым саат, 1 саат эрте барып туруп алып ушу жерден китеп окуган. Китебим окулуп бүтпөй эле кызым садикти бүтүп баратканда чыгырчылыктап эми каяктан китеп окуйм эми депчи. Кантип китеп окуйм, кандай болот эми деп анан кызым мектепке, анан мектепке барып аякта ушу 1 сааттан эме болуп. Ушундай убакыттар болот да. Бул убакыттарды бөлүп. Китеп окуйм десеңиз убакыт жетпей калган убакыт. Ушундай болот, бирок баары деле убакыт тапсаң болот. Ар бир нерсе убакыт тапсаң болот. Убакыт тапсаң болот. Мындай айта берсең айтыла берет да, жетпей атат, болбойт экен, дей берсең дей берет да, тапсаң табылат да. Ар бир мезгилдин өзүнүн баягы жылдызы, өзүнүн бир кандай десе, кумир туткан инсаны болот дейт го, ошол сыңары актерлордо деле кээ бирде мындай кумир кармайм деген мезгил учурларды байкап калган жайыбыз бар да, жаш актерлорду карасак. Анан азыркы актерлордон баягы Сүймөнкул Чокморовдой мезгилинде учурунда Сүймөнкулдай деп коет го, ошондой актерлор бар деп ойлойсузбу азыркы мезгилде? Бар. Толтура. Бирок эмне үчүн ошондой чыга албай атат? Сүймөнкулдар толтура да. Эми мындай да. Сиз аябай сонун суроо бердиңиз. Экинчи жолу заметкаңызга жазып коюңузчу. Эркин Эгембердиевге ушундукта да 2 суроо бердим деп жазып койсоңуз, мен сизге жооп берейин. Эмне үчүн чыкпай атат? Биз билбей атабыз да. Бар да азыр чыгып атат да. Ал заман башка заман да. Ал замандын ошол замандын кишилери да. Замандын талабы ошондой болгон да. Маданиятка болгон, киного болгон, мамиледе ошондой болгон да. Мамиледе ошондой болгон, элестетсеңиз, мамиледе. Бир киного 13 миң, 14 миң, 200 миң, 114 миң рубль бөлүнгөн. Мисалы үчүн бир эле биз Союздун убагында бир кинону эсептеп чыктык да баягы 13 миллион доллар болот экен. Элестетиңиз. Азыркы сумма менен 13 миллион. Азыркы сумма менен азыр инфляция болгон, бүт бар менен эсептеп чыксак 13 миллион бирдеме миң доллар болот экен. Бир киного ушун. Андан кем эмес бөлгөн да. Бир киного. Режиссер каалаганын тарткан. Режиссер азыркы биздин мамлекеттин дагы кыргыз киносу биздин мамлекеттен да күчтүү болгон. Самолетторду учуруп, токтотуп, түрмөгө кирип барып, түрмөнүн эшигин ачтырып, жаптырып, театрдын репертуарын токтотуп туруп, актерлордун баарын алып кетип, каалаган жайлоосун алып, каалаган солдатын коюп, мамлекет жардам берген да. Мамлекет ошончолук ээрик берген да. Канчалык берген ошончолук алган да, көрдүңөрбү? Канчалык берсе ошончолук алган да. Азыр деле ошондой болсо четинен чыгат. Бирок мамлекет азыр эми мына колун салып атпайбы? Бирок ага чейин өздөрү тартып, эмне деген балдар жарап, эмне деген балдар жүрөт азыр кинолордо. Бирок замандын талабы ошондой да. Миллион салсаң киного, миллиондук актер пайда болот. Миллиард салсаң киного, миллиарддык актер пайда болот. 1000 салсаң миңдик актерлор пайда болот. Канча салсак киного, ошончо кымбат актер пайда болот. Канча кино кымбат болсо, ошончолук актердун дагы баркы кымбат болот да. Азыр четинен Сүймөнкулдар, четинен таттүүбүлөр бар да. Биз эмне кылышыбыз керек? Болгону беришибиз керек, алышыбыз керек да. Түшүндүрө алдымбы сиз? Азыркы замандын талабы бөлөкчө болуп атпайбы?
ошол заманда iPhone деген болгон эмес, театрдан бөлөк көңүл ачуучу жай болгон эмес, кинотеатрдан бөлөк башка көңүл ачуучу жай болгон эмес. Жылдыздар ошол көзгө басар жылдыз болгондо, мына деп, мынакей депчи, мына деп турган ошолор болгондо. Азыр болсо кандай мамилелерди караштырышыбыз керек да. Анан кээ адамдарга түшүнө бербейм да. Силер Голливудтукундай кино эмне тарта албайсыңар, силер Голливудда карачы кинолордун моментип машиналар. Байке, сиз каякта жашайсыз дедим. Айлыгыңыз канча? Биздин экономикалык абалыбызды карабайсызбы биринчи? Ошол биз чөнтөгүнө жараша шыкырат адамдар деген. Кыйкырат адамдар ошого жараша. Биздики ошондой да, мисалы үчүн, абалыбыз ошондой да. Мамлекеттин абалы кандай болсо ошондой кино чыгат да. Ошону аңдап, ошону анализ кылбаган адамдар көп да биздечи. Ошону анализ кылбаган адамдар көп да. Элементарный элечи. Элементарный ошондой да. Биздин мамлекеттин иммунитети кино тартканга ушул деңгээлге жетет. Деңгээл ушул. Мындан көбүрөөк салса, мындан көбүрөөк кино тартат. Кыргыздардай кино тарткан бир да мамлекет жок. Кыргыздар жанын сабап кино тартат. Кыргызстандын ичинде эле Индияда жүргөндөй кылып кино тартып коет. Кыргызстандын ичинде эле тетиги Балиде, Шри-Ланкада жүргөндөй кылып кино тартып коюшат кыргыздарчы. Мен чынында эле мен Якутияга киного түшкөнү бардым, Казакстанга түшкөнү бардым, Россияга түшкөнү бардым, Өзбекстанга түшкөн киного түшкөнү бардым. Бир-эки жерге кинонун түшүрүп атканын көргөнү баргам атайын. Көрүп калганбыз да, бир фестивалдарга барып. Биздей кино тартпайт экен да. Бизчелик, биздин операторлордой, биздин режиссерлордой болуп иштегендерин көргөн жокмун да. Биздин светчилердей болупчу. Чынында биздин чын эле киного берсе, берет ошончон. Азыр мисалы үчүн сонун сериалдар тартылып атат. Кыргыздар көрүп атпайбы? Сонун кинолор тартылып атат, көрүп атышпайбы? Жылдыздар пайда болуп атпайбы? Уровень ошол. Эмнеге кымбат салыш керек? Айтып атпаймынбы? Кымбат кинодон актер ошончолук кымбат болот да. Арзан кинода актер ошончолук арзан болот. Жогоруда айтып калдыңыз, баягы өз иши менен профессионалымын депчи. Анан актерлорду дагы мындай өстүрүп окутсаңыз керек. Кандай адамдар актер боло албайт? Укпаган адам актер боло албайт, жалкоо адам актер боло албайт. Эмгектенгенди жаман көргөн адам актер боло албайт. Мен ушул актерлук актер болом деп келгенде мен ушул оңой эле деп келгем да. Чынында эле оңой эле болуш керек. Сахнага чыгып туруп ушундай эле кылып койсуң да деген деп келгем да. Мен актер болгон келгичекте мен Чыңгыз Айтматовдун Жамилясынан башка эчтекени билчү эмесмин. Кыргыз эл жомогу менен казак эл жомогунан башка эчтеке билчү эмесмин. Ушул китептерди эле окугам, Сынган кылычты билчүмүн, Бриллиант окугам китептерди ушун. Келгенден кийин мен 7-класстан баштап кайра окудум десем болот да. Окуш керек болуп калды да, деп түшүнөсүң да. Окуш керек болот, жатташ керек болот да. Азыр бизде театр актерлорундачы, мен боорум ооруйт да театр актерлорундачы. Эмне деген жат. ТВда мисалы үчүн силер бир күн жаттайсыңар, болду, кереги жок алчы. Эртеси күнү кереги жок болот. Мисалы үчүн бүгүн бизде королдор болот турган, королдорде. Турсбек Жумалиев королдорду ойноду, бүттү. Бул өмүр бою королдор Могол жеринде калат. Канча деген барак. Королдорде канча кишилер ойнойт. Муратбек Рыскуловдун башында не деген чыгармалар кеткен, жат боюнча. Жатташат. Окушуң керек болот. Королдорду демек ошол убакытта, ошол эпоханы, ошонун тарыхын изилдеп чыгышың керек болот. Чыңгыз хандын тарыхын изилдеп чыгышың керек болот. Ар бир актер булга мажбур изилдешиң керек. Жатташың керек, көрүшүң керек. Лондондун тарыхын издейсиң. Кытайдын чыгармасын коюп атасыңбы? Кытайдын чыгармасын издешиң керек болот. Актер деген дүйнө таанымы кенен адам болуш керек. Сен менен космонавт жөнүндө, космос жөнүндө сүйлөсө космос жөнүндө, медицина жөнүндө сүйлөсө медицина жөнүндө, спорт жөнүндө спорт, политика болсо политика, баардык тараптан билишиң керек. Жок дегенде сен азбукаларын билишиң керек болот да. Эмнеге билбешиң керек? Балким сен бир күнү бир чоң колунан баары келген бир доктурду ойноп калышың мүмкүнсүң да сенчи. Сен бир күнү милицияны ойноп калышың, бир күнү космонавт ойноп калышың мүмкүнсүң да. Анан
билиш керек да. Бул анан жанакыдайлар бул окуганды билбесе, өз тамга тааныбаса, кат сабаты жоюлган эмес болсо, жөнөкөй эле өзүнүн карапайым талантым менен дей бере турган болсо, анын арканы кыска болот. Чыгармачылыктагы арканы кыска болот. Бир 10 жыл, 15 жылдай жүрөт, ошол жерде берген ролду ойноп, ошо менен жок болуп кетет бир күнү. Канчалык ошол өзүнүн билим деңгээлин бийиктеткенге аракет кылып, андан ары казып окуйм деген актер болсо, андан ары уланып кете берет. Казбаган актер каардым, болду, сөз жаттай албай калдым, бүттү деп туруп токтотот. Жанрдан кайсы жанр кыйын деп ойлойсуз? Фарс. Эң кыйын жанр фарс деп коет, бир бийик жанр да. Фарс. Бул негизи мындай тил менен айтып түшүндүрүп берсе, комедия жанры негизи кыйыныраак да, күлдүрүш оор да. Комедия жанры негизи ошол фарс ошого жакындап кетет да. Фарс деген бийиктеги бийик да. Бийиктеги бийикти ойношуң керек болот. Сен образдын үстүндөгү образды ойношуң керек болуп калат да. Ушул фарс комедия жанрын ойногон өтө кыйыныраак. Өтө кыйыныраак. Бизде комедия десе бул гримасты өзгөртүп эле, көзүн чекчейтип эле, оозун кыйшык кылып эле ушинтип койсо эле комедия эмес да бул. Анан күлкүнүчтүү сөздөрдү сүйлөп койсо эле комедия эмес да бул. Бул ошол учурду ойноп берген адам, комедияны ойноп берген адам бул кыйыныраак болот да. Негизи бул жанрлардын эң кыйыны, эң бийиги драма деп коет го негизи, бирок ошонун ичиндеги ойногонго кыйыны комедия да. Кыргызстанда акыркы учурда эми сериал эмес, тасмаларга, кыска кинолорго токтолсок, көбүнчө комедияга басым жасалат да. Бул неден деп ойлойсуз? Бул элдин агымы. Эл көбүрөөк ошак жакта ыктап атат. Комедия жанрын жакшы көрүп атат. Ар ким эле акча төлөп ыйлагысы келбейт экен да. Кайгыргысы келбейт да. Мисалы, сиз эле 3 сомуңузду берип кирип, жаман болуп чыктым дегиңиз келбейт да. Сиз акчаңызды берип туруп күлүп чыккан жакшы да. Сонун экен жүрүп деп кеткен жакшы да, туурабы? Ким эле ошенткиси келсин. Чынында элечи. Ар кандай болот да, бизде көрүүчүлөр аз да, 7 миллион кыргыз эли болсо, ошо 7 миллиондун ичинде 2 миллиону башка улуттар болсо, кыргызга тиешеси жок. Кыргыз кино тартат атабы, эмне тартат атабы, урганы жок бир улуттар бар да, туурабы? Эми ошонун арасында бир 3 миллион эле көрүүчү бар да биздечи. Бирок ушундай шумдуктуудай көрүүчүлөр бар да бизде. Азыр кинолордо мисалы үчүн Ошто деле 2 борбордо премьера болот да, мисалы үчүн. 2 борбордо башталат. Бишкекте анан Ошто. Экөөнүкү бирдей зрительдер башталат. Бирдей агым. Комедия жанрындагылар. Билбейм, лирика, драма деле тартып атышат. Ал кичине мындай окшошсо окшошуп, окшошпосо окшошпой калып, ушундай болуп атат. Азыр көбүнөсү ошондой болуп атат. Акча ошол жакта да. Анткени акча таппай калгандан коркушат да. Тартып аткан адамдар таппай калгандан коркот. Эмнеге? Анткени өздөрүнүн акчасына тартып атышат. Эгерде өкмөт мындай деп туруп алардын кызыкчылыгын эмес, улуттун кызыкчылыгын ойлоп туруп, момундай кино тартылыш керек. Биздин максатыбыз момундай деп туруп бир өкмөт өзүнүн бир приказын же болбосо бир өзүнүн бир тиянагын берип туруп, мына деп туруп бере турган болсо, анда тартылат да ошондой кинолор. Өкмөт бир сонун багыт ачып берип коет да бизгечи. Эксперименттерди жасамакпыз, мисалы үчүн. Баягы кулак сизде деген долбоор тартып жүрөсүздөр го. Ошол долбоордун идеясы кимге таандык, анан эмнени көздөйт? Кулак сизде эмнени бергиңиздер келет? Бул жерде ошо адамдардын катмары, ошол биякта ошол маданиятсыздык, билимсиздик, бирок билем деген нерсе. Эң жаман адам ушул да, эң коомчулуктагы коркунучтуу адам ушул да. Билимсиз, бирок билем деген адам шумдуктудай болгон адам болот да. Билимдүү адам унчукпай отура берет да. Билимсиз адам кыйкырат да. Жок, андай эмес депчи. Ошондон улам бизге бул идея Сүйүн Откеев
экөөбүзгө таандык, экөөбүз чогуу сүйлөшүп ортодон чыккан идея негизи. Анан ошону тарталык деп, анан ошо тартып ушул элди дагы көрөлүк деген ошол жерден профессор деген бир каарман элге көбүрөөк жагып, ушул кино эмне болгон кино деп атып, ошонун киносун тарттык да. Жакында эле киносу чыгып, азыр кинотеатрларда кетип жатат. Бул жерде ошол жанагы жол эрежесин бузган, жана жөн эле сигнал баса берген маданиятсыз адамдардын чагылыштырган, азыр бизде аферисттер көбөйүп кетти. Ошол жерге биз кичине мындай элдер билип калсын, ошол маданиятсыз адамдардан, ошол бузуп аткан адамдарды билип калсын деген ойдо күлкү тарабын кошуп көрсөткөнгө аракет кылдык. Анткени трагедия, драмага ыктап тартсаң көрбөйт адамдарчы. Көрбөйт да. Күлкү менен аралаштырып тартсаң көрөт да, ошол эле маалда таасирленет да. Ушундай болуш керек экен, ушундай болуш керек экен деп. Биз ошол мындай турмуштагы оош кыйыш каармандарды алып туруп ошол жерге тартып көрсөткүбүз келди да. Сизди көбүнчө баягы эми сырттан теледен көрүп, экранын ар жагынан көрүп, шайыр адам катары сезишет да. Жашоодо ошондой шайырсыз? Жашоодо шайыр элемин негизичи. Мындай атмосферага жараша болот да. Атмосферага жараша болот. Сиз азыр тонду сиз бересиз да, кандай болгон күндө дагычы солист, сиз солировать эткенсиз да. Анан эгерде сиз шайыр болуп, эркимеке кандай жакшысызбы, келиңиз, ай суу алып келип бергиле чай десеңер эле, мен деле ошого шайыр болуп кетет. Мен тон берген адамга жараша. Эгерде мен тонду берип, сиз менин ордумда келип отурган болсоңуз, мен башкача тонду алып кетмекмин да. Бул ситуацияга жараша да. Акылдуу болуп койсоңуз, мен оңой эле акылдуу болуп кой алам да. Жалжактасаңыз, мен да оңой эле жалжактап кое берем да. Огу менен да, огу менен. Эмеси жок. Негизи шайыр элемин, негизи. Жашоодо деле шайырмын. Шайыр болгонго аракет кылабыз да. Кандай ролдорду аткаргыңыз келет? Алдыңкы күндөр. Пландарбы? Актер негизи дайыма бир ролдорду ойлоп жүрөт да. Бул ролду ойносом, тиги ролду ойносом деп. Бирок ар бир актердо айтпашым керек деген нерсе бар да. Ар бир актердо. Бизнесте деле ушундай да. Бир бизнести кылам деп ойлонуп жүрөсүң, бирок бир бизнести кылам деп жүр, буга айтып салсаң, ал бизнесиң болбой калат да. Болбой калат. Чынында эле. Ал кинодо андан жаман да. Могу ролду ойногум келип атат, мындай болсо дегим келип атат, айтып салсаң, аның да болбой калат. Ошон үчүн мен муну айткандан алысмын да. Чынында бирок алдыңкы күндөрү пландарым бар. Ушундай ролду ойносом деген пландарым бар, бирок жок айта албайм. Анан ошол тасма жазылганда астына комментарийлер ар кандай ойлор келет эми. Ошол нерселерге көңүл буруп окуп чыгасызбы? Жок, ошол көңүл бурбай калдым акыркы күндөрү. Ушул окуп башка бирөөлөр айтат да магачы. Ушинтип жазып салыптыр, анан ушинтип салыптыр дейт да. Жаза берсин эми, ага да башымды оорутуп, ага да сарсана болом бем. Эми ал адамчы бир жерде чай ичип отуруп жазды да. Чай ичип отуруп жазды да. Эми азыр эмгектендиңер да, силер эмгектендиңер да. Силер момча камераны чогултуп, 3-4 адамдын убактысын алып атабыз. Менин да убактым кетип атат, сиздин да убактыңыз кетип атат. Биз эмгектенип атабыз да. Бир адам бир жерде могу чайханада энең могу жетим эмне деп атат да, деп жазып атат да. Эми ошол адамдын сөзү бизге эмне болуш керек? Айтсаңыз. Ошол адамдын сөзүнө таасир бериш керек, бербеш. Ал адамдын билим деңгээли канчалык? Ошол деңгээлине биз түшүшүбүз керекпи? Жок. Биз ответ берсе берген сайын, жазган сайын сен ошонун деңгээлине түшүп, сен да ошондой адам болуп кете бересиң. Эч качан, мен сизге да совет берет элем да, эч качан жооп жазбаш керек. Жаман нерсеге эч качан жооп жазбаш керек. Игнор болду. Жанакы бир притча бар го, бүркүт карганы бүркүттү карга чокулап бүркүт деген асманда учуп барганда, ал стратосферага бүркүт эле учат экен да, канаттуулардан. Эч бир жан бир канаттуу уча албайт экен да. Ошол стратосферага барганда каргага аба жетпей өзү эле ылый түшүп калат экен да. Бүркүт аны кулатам деп өйткөн, эчтеке болбойт экен. Болгону бүркүт өзүнүн багытында эле
эчтеке болбогондой эле учуп жүрө берет экен да. Эчтеке болбойт экен алчы. Анысы кандай бирөө какылдай берет да. Сиз бүркүт бола калыңыз да ошол жерденчи. Ошентип жеңесиз да. Азыр ушундай заман, азыр баардык ачык заман азырчы. Баардык ачык заман азыр. Өткөндө бир жерде отуруп кино тартылып атат. Анан келип жаш балдар келип калды, бир айылдын жаш балдары келип калып эле анан ассаламу алейкум, алейкум салам деп сүйлөшүп кетип эле анан мунун телефонун бересизби деп ушинтип калды. Менде жок анын телефону десем эле. Азыр кое турчу деп биздин көзүбүзчө эле телефонун чалып туруп эле. Алло, Куку. Тукунун телефону барбы деп туруп, Тукунун телефонун алып туруп, Туку, Шекунун телефону барбы деп, Шекунун телефонун алды, ушинтип чалып атат бирокта. Жанан деп туруп эле. Алло деп туруп эле. Садаралиев, Султан Садаралиевдин телефонун берчи деди. Хорошо деп. 10 мүнөттүн ичинде Султан Садаралиевдин телефонун таап алды. Жөнөкөй эле айылда жүргөн бир карапайым бала. 10 мүнөттүн ичиндечи. Демек, Кыргызстан кичинекей эле да. Любойбуздун телефонубузду таап, бир түрүшүмдүктүү адамдар чалат да магачы. Таң каласың да. Кайдан алдың телефонду десең. Бирөөдөн алдым да дейт да. Таң каласың, Кудай депчи. Шундай адамдар чалат, жазат. Бир экөөнү окуп берсем таң каласыңар го дейм. Бир эме Гүлкүмүш деме. Баягы күнчөрөк шаарда индустарды неме болуп ызы чолду го, пакистанисттерди жаш балдар кичине мындай тентектик кылды го. Ошондо бирөө жазып иттир. Эркин байке, рас эле индустар келгичекти таанымал болуп алыптырсыз дейт да. Болбосо сизди дагы аралаштырып кетмек экенбиз арасына дейт. Мен индуска окшоштуруп ушинтип атат да. Бир чети неме болдум, бир чети күлдүм да. Ушундай адамдар, Кудай деп күлдүм да. Анысы кандай жаза берет. Мындай терикпейм мен көп нерсеге, терип бербейм да. Анан ошо сүзүштүрбөйм дагы, чабыштырбайм дагы да. Эч качан жазса жаза берсин. Өзүм ишим кылып жүрө берем. Жашоодогу эң негизги максатыңыз эмне деди? Маңызы эмнеде жашоонун? Жашоонун маңызычы? Жашоонун маңызы бүгүн, азыр туруктуу жашаш керек да. Жашоонун маңызы ушул да. Сен азыр жакшы туруктуу жашасаң, сен келечегиң туруктуу болот да. Сен жашоонун маңызы бул эрежеде да. Эреже менен жашаш керек. Туура эрежени сактап жашашың керек. Эреже десе эле биз көчөдөгү эреже эмес, адамдын жан дүйнөсүндөгү эреже. Коомчулукка болгон эреже. Мен сизге болгон эрежем, сиз мага болгон эрежеңиз. Сиздин тылыга болгон эрежеңиз, менин келинчегиме болгон эрежем, келинчегим мага болгон эрежеси. Аялдар аялдык эрежесин туура аткарып, эркектер эркектик эрежесин туура аткарса эле, бул жашоонун маңызы ошолдо да. Түпкүрү, эреженин түпкүрүндө алтын да. Алтын. Алтын. Түпкүрү ошол. Сиз туура жашап, туура эрежеде жашасаңыз, түпкүрү алтын. Ден соолуктун эрежеси бар. Туура тамактануу. Бул эреже. Былтыйып 3-4 порцию жебе. Ошол алып жүрө ала тургандай же, спорт менен машык, мындай болуп, тегиндей болуп, баардык жерде эреже бар. Эреже микрофон турат, үн чыгып атат, көз сүйлөшүп атабыз. Эреже подкаст деп атабыз, мына турат эрежелер. Ушул эрежени сакташыбыз керек. Биздин атабыз Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар, бир жакшы сөзү бар. Адамга эле эң кыйыны күн сайын ушунун сөзү барбы, ушунун жообу барбы? Мунун жообу. Канткенде адам уулу адам боло алат дейт. Канткенде адам уулу адам боло алат. Канткенде эрежени сактаганда адам уулу адам боло алат. Болду. Ошону эрежени сакташ күндө кыйын да бизгечи. Кыйын ошол да. Мына Айтматовдун жообуна жооп ушул, суроосуна ушул да. Күн сайын адам уулун адам болуу кыйын. Бизге күн сайын эрежени сакташ кыйын.
күн сайын силер мояка 8-де келишиңер керек, кыйын. Момунча тартышыңар керек, мынча тартышыңар керек, ошол кыйын. Кайра канткенде адам улу адам боло алат. Жөн гана адам улу эрежени сактаганда гана адам боло алат. Күн, Кудайдын күнү атат, батат эреже менен. Кудайдын жери айланат эреже менен. Эгерде Кудайдын күнү эрежеден тайса, жери эрежеден тайса, эмне болобуз бизчи? Көрдүңүзбү? Ошондой эле да биз бирок тайып атпайбызбы эрежелерденчи? Эмне деген эрежеден тайып атабыз? Эрежеден тайсаң, азабы бар, кыйынчылыгы бар. Кызылдан өтүп кетсең, машина сүзөт. Сахарды кечке жей берсең, сахар болосуң, диабетик болосуң, өлөсүң. Аракты көп ичсең, эмне болосуң? Бооруң шишийт. Дагы бирдеме болуп, ууланып өлөсүң. Ушул да эрежеден чыкпа деп атпайбызбы? Эрежеден чыкпа. Эреже менен жаша. Эреже барлык жерде. Ошон үчүн саат, убакыт деген бар. Ушул эле нерсе, жашоонун маңызы ушул да. Азыркы убакытта туруктуу жашоо. Келечек туруктуу болот да. Өткөн чакты эч качан карабаш керек да. Өткөн чак менен эч качан жашабаш керек. Келечекке мындай кыялдарыңыз барбы? Кандай кыялдарыңыз? Жок, мен келечекти кыялданбайм. Ошону келечегимди мен азыр жасайм да. Келечегимди мен азыр жасайм да. Келечекке кыялдана бергендечи эмне пайда келечекке кыялдана берген? Сен азыр эчтеке кылбай туруп алып, мен мынтсем тигинтсем дей берген эмне кереги бар? Азыр ушул убакта да. Мен ушул азыр Ошко келдик биз. Мен эмнеге келдик биз Ошко? Биз ошол Ошто мону коелук, муну көрсөтөлүк, мынтелик, тигинтелик деп келдик. Биз азыркы күн менен келип атабыз да. Бирок келечегинде Оштон бир бала, мен могу королдөрдү көрдүм эле, момундай болду эле, тигиндей болду эле деп бир барса, ошол биздин ийгилигибиз да. Ошол биздин ийгилигибиз да. Биз азыр эч нерсени ойлонбойбуз. Биз азыр бүгүнкү күнү азыркы убакытта жакшы, туруктуу эреже менен жашоо болду. Элге кайрылуу жасап кетсеңиз болот соңунда. Спектакльдерди эми бул жака келдиңиздер, чакырып кетсеңиз болот. Бүтүп атат дейт бирок. Жок, эми мен мындай айтат элем, негизи элечи. Биз адам баласы сапаттуулукту аябай жакшы көрөбүз. Сапаттуу телефон, сапаттуу машина, сапаттуу үйлөрдө жашайбыз. Бирок өзүбүздүн жан дүйнөбүздүн сапатын карабайт экенбиз да биз. Жан дүйнөбүз сапатсыз болот экен. Бирок ошол жан дүйнөнүн сапаты кайсыл жерде? Бул жан дүйнөнүн сапаты китепте жана маданиятта да. Баарыңыздар да ошол биздин Бабур театры турат жаныбызда. Ар жакта Ош драма театры турат. Эмне деген спектакльдер болот? Мына жакында эле Ош драма театрда деген Ишен деген Москвадан бүтүп келген ГИТИСте окуп атат, данный момент окуп атат. ГИТИСтеги Акыр кыяматты койду Ош драма театрында. Кече жакында эле Назым Мендебайыров Бишкектен келип Бабур театрына Жусуп Абдрахманов деген спектакльди койду. Мунун баары адамдын сапатын оңдойт да. Сапат калып келет да. Мен айтып аткан нерсе, балдарыңарды алып келгиле, театрларга келгиле. Театрлар ошон үчүн бул дагы бир чоң эреже. Адамды сапаттуу болушунун бирден бир себеби бул театрда да. Ошон үчүн баарыңыздарды биз бүгүн королдөргө чакырабыз, сөзсүз түрдө королдөргө келесиңер, бирок биз эртең кетип калабыз. Андан ары театрлардын эшиктери ачык да. Ошон үчүн мен айтат элем, театрга бул көкүрөктөр менен көкүрөктөр сүйлөшөт да. Кинодо болсо бир эффект менен адам отурат ортодочу. А театрдын айырмасы бул 13, бул 12 эмес да, бул 100 деп койсо болот да. Жан дүйнөдө, жан дүйнөлөр, көкүрөктөр, жан дүйнөлөр сүйлөшөт. Ошон баарыңыздарды мен театрга чакырмакчымын. Албетте жашообузда тынччылык, молчулук, токчулук болсо, адамдардын убактысы театрга болот, маданиятка убактысы болот. Азыр биздин кулагыбыз дагы ток, көзүбүз дагы ток, ичибиз дагы, оозубуз да ток. Бир эле нерсе ачка, көкүрөгүбүз ачка болуп атат. Ошону толтуралык, ошонун көбөйтөлүк, баарыңыздарды театрга чакырам. Анан
ЛТР каналына дагы, Клара, сизге дагы ыраазычылык билдирем. Мени чакырган Айзада айымга дагы ыраазычылык билдирем. Ошол жааматыңыздар менен баарыңыздар жакшы сонун окуяларды тартып, элдин назарына коюп, элдерди дагы силер жакшы бир маданиятка багыттасаңар, мен ишенем ЛТРдин жааматына. Ошол баарыңардын ишиңер байсалдуу болсун. Бул театр менен дайыма бирге болуңуздар силер дагы. Ушинтип чакырып туруңуздар. Алакадан жакшы бир мамиле түзүлөт турбайбы, ошон үчүн мамилелериңиз арта берсин. Театр менен ТВ дайыма алга. Рахмат, чоң рахмат. Сизге дагы ишиңизге ийгилик, чыгармачылыкка эргүү, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен бүгүнкү подкастты жыйынтыктайбыз. YouTube каналдан дагы көрсөңүздөр болот. Алыстабаңыздар.